Бытие общества. Общественное бытие, мындай алганда, не всегда первично. Между общественным бытием и общественным сознанием существует относительная самостоятельность. Егер Эйнштейнден салыштырмалуу теориясына сала турган болсок, до определенного времени бытие первично, а потом все зависит от общественного сознания. И между ними существует относительная самостоятельность. Мындай алып караганда, бүгүнкү күндө бизде указда сөз жүрүп атат: адам болмушу, коом болмушу. Анан эми бул жерде указда көп нерселер көргөзүлгөн эмес. Баягы биздин президент биринчи ишке киришип аткандан кийин башкача бир форматта даярданып чыккан болуш керек. Анан эми азыр биз угуп атабыз, концепция даярданып атат депчи. Концепцияда кандай маселелер көргөзүлөт, аны дагы сиздер менен биз окуп көрөрбүз. Эми бу руханий байлык, руханийлык жана адептүүлүк эки фактордон зависит этет да, талап кылынат. Биринчи тышкы фактор, экинчи ички фактор. Анан мен сиздерге бир 49-жылы жанагы политика холодная войнаны түзүп атканда ошондо Черчиллдин сөзү, анан америкалык ЦРУнун башчысы Аллен Даллестин бир сөзүн окуп берип коеюн. Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые ценности верить. Мы будем вырвать духовные корни. Мы будем уничтожать основу народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем драться за людей с детских лет. Главную ставку будем делать на молодежь. Станем разлагать их. Мы сделаем их циников, пошляков и космополитов. Бул 49 жылы алынган Фултонда сүйлөгөн Аллен Даллестин сөзү. Канча бир жылдан кийин мунун айтылган сөзү бүгүн ишке ашып жатат, аткарылып атат. Ошон үчүн бүгүнкү руханийлүүлүккө, адептүүлүккө тийип аткан эң башкы факторлордун бири сырткы. Анан бул руханий адептүүлүк, адеп ахлак деп бир терминди кирип алган. Ахлагы, адептүүлүк, ахлагын эч ким түшүнбөйт. А биздин мектепте окутуп келген адептүүлүккө тарбиялоо депчи. Адептүүлүктүн кодекси деп окутуп келген. Анан мен ошон үчүн сиздерди руханий адептүүлүккө тарбиялоо деп бул жерде айткым келет. Эми бул руханийлүүлүк жана адептүүлүк коомдун продуктусу да. Коом кандай болсо, руханийлүүлүк менен адептүүлүк так ошондой продукты. Биз кандай продуктун чыгарып атабыз? Ошондой тарбия, ошондой руханийлүүлүк. Ана эми менин докладым аспектилери деп турат. Руханий адептүүлүк тарбиялда 11 аспекти бар. Культурный, орысчаларын айтып коеюн, исторический, педагогический, религиозный, воспитательный, духовный, эстетический, психологический, социальный, этический, информационный. 11 аспекти. Эми 11 аспектини системалык түрдө бүгүнкү күндө комплекстүү ишке ашырыш үчүн кандай эмгек керек, кандай кадрлар керек. Биз ушул 11 аспектини комплекс түрдө ишке ашыралаган алсак, ошондо биз руханий адептүүлүк
жана физический воспитание ишке ашырдык деп ойлойбуз да. Мына жогору жакта история жөнүндө айтып кетти. Бир эле барлык 11 аспектini мен карай албайм. Кээ бир аспектилерин мен сиздерге мындай ачып бергенге аракет кылайын. Мисалы үчүн маданий тарыхый аспект. Бүгүнкү күндө маданий тарыхый аспектini четке сүрүп чыгуу процесси жүрүп атат. Вытеснение. Четке сүрүп чыгып, кыргыздардын менталитетине туура келбеген. Ар кандай көз караштагы пропагандаларды таратып атат да. Мен ушул жерден мынау маданий тарыхый аспектиден телевизордун ордун белгилегим келет да. Бүгүнкү күндөгү биздин телевизордун, радионун, кинонун орду. Телевизордо биз бүгүн эмнени көрөбүз? Биз мактанабыз. Биздин тарыхка 2500 жыл деп. Bizde ушундай жазуучулар бар, ушундай сүрөтчүлөр бар, ушундай композиторлор бар. А эмне үчүн биз телевизордо Совет доорунда тартылган, же болбосо кийинки мезгилдерде тартылган тарыхый инсандарды көргөзө албайбыз? Биз көргөзөбүз чет жактан келген фильмдерди, сериалдарды, музыкаларды. Биздин телевидениеде карап көрсөңүздөр бүт эле музыка. Анан 1-2-3 канал бар, андан башка эч нерсе жок. Биз бүгүн ушу тарыхый өзүбүздүн салттуулугубуздан кайсыны өнүктүрүп атабыз? Айтыш, улак тартыш, манасчылык, кол өнөрчүлүк. Башка эч нерсени биз өзүбүздүн элибизге көргөзүп тартуулап бере албай атабыз. Мисалы үчүн эмне үчүн ошо жанагы телевидениеде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын, же болбосо башка чыгармаларды көргөзбөйт? Же болбосо радиода. Радио бүгүн эч кандай мындай бир тарыхый, маданияттык, же болбосо тарбиялык маанидеги көп нерселерди бере албайт. Музыканын баары жашоо керемет. Башталганда эле жашоо керемет. Bizde bugün mamlekettin kızıkçılığın, elдің kızıkçılığın kolday turgan radiolar az, programmalar az. Ошон үчүн биздин президент Азаттыкка интервью берип атат. Кечирип коесуздар. Азаттык бул деген зарубежный, чет мамлекеттен каржыланган радиостанция. Советтер Союзунун убагында бул Азаттык менен эч ким эсептешкен эмес. Азаттык бүгүн кандай нерсени берип атат? Эч кимдин иши жок. Нагнетание массы. Только жаман жактарды гана издемей, элге таркатмай. А мамлекеттин, элдин, улуттун жакшылык жактарын көргөзөйүн деген ниети жок. Эми реклама. Рекламаны карасаңыздар, бүт бизнес. Ошон үчүн биздин маданиятты рекламада башкача көргөзөт. Бүт эле памперс, жана башкалар. А эмне үчүн өзүбүздүн табиятыбыз жөнүндө, өзүбүздүн элибиз жөнүндө, инсандар жөнүндө, жана башкалар жөнүндө рекламаларды бере албайбыз. Кийин, бул жөнүндө чоң сөз болуш керек өзүчө. Кийин кино. Кино дейбиз. Бүгүн Кыргызстанда балдар үчүн кандай кино тартылып атат? Кандай кино тартылды? Биздин балдар кандай фильмдерди көрүп атат? Эми ушулардын баарын эсептеп келип туруп айтасыз да, жана айтабыз да, айтса болот. Клиповое мышление деген.
Misal üçün bir пример келтирейин. Сиз жакшы фильм көрүп атасыз. Жакшы фильмдин ортосунда туруп рекламаны кошот. Рекламаны кошкондон кийин ошо көрүп аткан фильмдин сюжетин көрө аласызбы? Эстей аласызбы? Эстөөгө мүмкүн эмес. Эмне үчүн мындай? Мына. Анан эми печать. Бүгүнкү күндө бизде печатный продукцияны билесиздер, ар кимдин колуна өтүп кеткен. Печаттын баары эле ошо өзүнүн туугандарын, өзүнүн уруусун, хандыгын, манаптыгын жана башкаларын барктап баалаган китептер. Бишкекте бир гана китеп магазин бар. Бир гана. Былтырғы ошол китеп магазинге барсам, эже айтат. Кол коюп берип коюңузчу дейт. Эмнеге кол коем десем, бизде президент Отунбаеванын фонду чыгарып атат дейт. Анан өзүбүздүн ушундай руханий баалуулуктарга ушундай мамиле кылсак, бизден каяктан руханий адептүүлүк, тарбия маселеси болот. Кийинки маселе мына интернет. Интернеттин астында дейт, биз эч нерсе кыла албай токшойбуз дейт. Биз кантип бүгүнкү интернетти адамзатка баалуу болгон өтө бай тарых менен жана жакшы нерселер менен толтура алабыз. Биз айтабыз болбойт деп. А бирок Өзбекстан кылып атат го. Казакстан кылып атат го.